Биз кандай азыктарды жесек, ден соолугубуз ошого жараша болот. Айрыкча азыркы учурда химикаттар ар кандай кошулмалар азыктарга кошулуп жаткан кезде. Бирок мунун баарын биз жеп жаткан азыктардын баарын ашказаныбыз сиңирет. Пайдалуусун деле, зыянын деле бир ашказаныбыз өмүр бою иштетет. Эгер ашказаныбыз ооруй турган болсо, көңүлүбүз таптакыр жок болот. Тамак ашты жакшы сиңире албайбыз. 21-кылым ашказан үчүн өтө кыйын, анткени ар кандай кошулмаларды жейбиз жана дайыма зыян нерселерди колдонуу менен жыл сайын ашказан оорусу менен ооругандардын саны жыл санап өсүүдө. Бирден бир себеби кайсыл азыктар пайдалуу жана кайсылар зыян экенин билбегендикте. Албетте ашказандын оорусу үчүн ар кандай дары-дармектер деле бар, бирок дарылар бир жерге пайдалуу болсо, бир жерге зыяны бар. Жана өмүр бою дары ичип жашай албайбыз. Ашказанга кам көрбөгөндүктөн ар кандай өнөкөт ооруларга, ашказан язвасы жана башка ашказан ооруларына чалдыгып келатабыз жана чалдыгып калышыбыз толук ыктымал. Бул видеодо ашказан үчүн эң зыян жана ашказан үчүн эң пайдалуу азыктарды айтып беребиз. Видео башка видеолорубузга салыштырмалуу узунураак болот, ошондуктан керектүү азыктарды жазып алыш үчүн барак ручкаңызды даярдап алыңыз. Бул өзүңүзгө жакшы. Унутуп калсаңар барагыңызды карап турасыз. Биринчи ашказаныбызга зыян азыктарды айтып беребиз, андан кийин пайдалууларды айтып беребиз. Жана дагы айта кетчү нерсе, ким тамак сиңирүүсү начар иштей турган болсо, чуркоо дагы чоң жардам берет. Орто жана жогору жаштагылар үчүн кандай чуркоо пайдалуу, чуркоонун кандай ыкмалары бар, биз мурунку видеодо айтып бергенбиз. Ал видеону бир көрүп алсаңыз, өзүңүздүн ден соолугу үчүн кам көрүү арсеналыңызга дагы бир күчтүү дарыгерди кошосуз. Ал сиз үчүн өзүнчө эле бир көп оорудан арылчу докторго айланат. Видеого ссылка бул жерден чыкты жана ссылка описанияда болот. Жана биздин жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып, коңгуроону басып коюңуз. Биз баштадык. Ашказанга зыян азыктар. Биринчи, кайра иштетилген эттер. Переработанный мясо деп коет. Бул жака баарына белгилүү колбаса, сосиска, ветчина ушул сыяктуулар кирет. Булар биринчи группада канцероген болуп саналат. Башкача айтканда, канцероген деген бул ден соолукка негативдүү таасир берери тастыкталган. Онкологиялык, ичеги жана ашказан ооруларын чакырышы толук мүмкүн. Кайра иштетилген этте көп өлчөмдө нитрозамин бар. Бул тастыкталган канцероген. Ал эми канцероген деген бул ден соолукка, организмге негативдүү таасир берет. Ар кандай шишик онкологиялык ооруларды чакыра алат. Мындан сырткары, кайра иштетилген эт ашказаныбыз үчүн чоң нагрузка. Бул гастритти жана язваны чакырышы толук мүмкүн. Кийинки газдалган таттуу суусундуктар. Газдалган суусундуктар жөнүндө көп видеобузда зыян экенин айтканбыз, бирок зыянын билип туруп эле иче бергенибиз баарынан кызык. Баарыңызга жеткиликтүү болуш үчүн эски тыйынды фантанын ичине салып койсок, бир суткадан кийин карасак, ал жап-жаңы чыккан тыйындай болуп калат. Интернеттен видеолордон деле кола, фанталар менен дат баскан темирлерди жууп жатканын деле көрсөңөр керек. Таттуу газдалган суусундуктарда компоненттер полировканы дагы кетире алат. Мындай суусундуктарды көп иче берүү бара-бара ашказанды тамак сиңирүү функциясын начарлатып, ашказандын ичи жылма болуп калат. Башкача айтканда, ашказандын быдырларын кетирип салат. Кийинки томат пастасы. Албетте томат пастасында жазуусун окусаңар, 100% натуралдуу продуктудан жасалган деп турат. 100% натуралдуудан жасалбайт. Биринчиде ашказаны ооруган адамга томат пастасын колдонуу тыюу салынат. Ал жакта дубильная кислота деген бар. Ал эми бул кислота ашказанга агрессивдүү таасир этет. Эгер томат пастасы темир, калай консерваларда жасалса, ал дубильная кислота калай темир менен бири-бирине тийип турганда канцерогендүү токсиндерди бөлүп чыгат. Ал токсиндерди эритүү дагы ашказанга чоң бир нагрузка болот. Томат пастасы ашказаны ооруган адамдарга таптакыр тыюу салынса, ал эми калай же темир банкалардагы томат пастасы бардыгына болбойт. Томат пастасын жеп же тамакка кошом десеңиз, айнек банкалардан алыңыз жана аша чаап эмес, кичинеден эле колдонуңуз. Кийинки ашказанга зыян алкоголдук ичимдиктер, шампань же пиво сыяктуулар. Бул газдалган элементтер бар алкоголдук ичимдиктер. Көбүнчөсү зыяны жок, тияка пайда же бияка пайда деп келет. Биринчиден, сизге билинбесе дагы ашказаныңыз кыйналат.
Бул жака бардык газдалган элементтери бар алкоголдук ичимдиктер кирет. Алар сизди ашказандын оорусунан тартып онкологияга чейин жеткирет. Жеке эле газдалган эмес, бардык алкоголдук ичимдиктер болбойт. Биринчиден, ашказаныңыз жабыркайт. Кийинки ашказаныбызга зыян булар маринадалар. Уксус менен мариновать этилип жабылгандарда ашказан оор кабыл алат жана нагрузка болот. Мейли помидор, бадраңды мариновать этип жабабыз, ал дагы эч нерсе эмес. Эң эле зыян маринада бул козу карын. Козу карын өзү оор зат. Аны ашказан эритүүгө көп убакыт керек. Анысы аз келгенсип, ал жакта уксус дагы болот. Аларды эритип бүткүчө ашказанга чоң нагрузка болот. Жана мындай маринадаларды жегенден кийин ашказаныңыз ооруйт. Бул ашказанга нагрузка болуп жатат деген кабар. Негизи эле маринадаларды отуруп туруп бир жеп салбай, бир банканы жок дегенде 4-5 күнгө бөлүп, башка жеңил тамактар менен аралаштырыңыз. Кийинки ачуу соустар. Ооба, көбүнчөбүзгө ачуу соустар жагат. Көбүнчөбүз баш тарта албайбыз. Бирок булардын дагы ашказанга кесепети бар. Эң эле ачуу соустардын зыяны бул горчица. Горчица ашказаныбыз үчүн чоң стресс алып келет. Ошондуктан ашказаныбыз жакшы күлүп жайнап иштесин десек, горчицаны биринчи ирет четке алалы. Кийинки ашказаныбызга зыян азык бул трансмайлар. Орусча транс жыры деп коет. Трансмайлар тилекке каршы биздин заманда көптөгөн азыктарда бар жана көптөгөн өлкөлөр булар менен күрөшүп келет. Трансмайлары көп азыктар колдонуудан чыксын деп. Трансмайлар деген бул арзан начар майлар. Буларды ар кандай азыктарга кошуунун ыңгайлуу жолу. Трансмайлар кошулган азыктарын даамдуу жана жегиликтүү кылат. Көптөгөн адамдар байкабайт. Таттуу, даамдуу болсо эле жей берет. Трансмайлар көбүнчө кондитердик азыктарда, кайра иштетилген этте, кээ бир сүт азыктарында жана эң эле көп трансмайлар бар азык бул маргарин. Кимде ким маргарин колдонсо, муздаткычыңардан дароо азыр алып ыргытып жибергиле. Жана колдон келсе эч качан колдонбогула. Кереги жок. Кийинки ашказаныбызга зыян бул суу майда куурулгандар. Фритюр деп коет, ошол жака суу майды челкилдете куюп, ошол суу майга куурганды. Албетте бул абдан даамдуу, оозго салганда кытырайт, бирок фритюрдо куурулгандын баары биздин ашказан үчүн таза уу. Жеке эле ашказан эмес, ичегилерге дагы, боорго дагы жана жүрөк кан тамырларга дагы. Бирок бул видеодо ашказан жөнүндө кеп болот. Мындай нерседе куурулган азыктар ашказанга киргенде ашказан аларды абдан көп убакыт бою эритет. Көп өлчөмдө ашказан согу бөлүнүп чыгат жана алардын баарын эритип, ичегилерге жибергичекти чоң стресс жана нагрузкага кабылат. Ошондуктан картофель фри жана башка кызартып суу майда куурулгандарды даамдуу деп жей бербөөгө чакырабыз. Элестеткиле, кечке эле ашказанды нагрузка кыла берсек, стресске кабылта берсек, бара-бара тамак сиңиргенге деле желаниясы жок калат. Бул жака дагы чипсыны кошуп кетсек болот, анткени даярдалуусу фритюрда даярдалганга окшош. Картошканы ичке кесебиз же крахмал унунан жасайбыз жана майда куурабыз. Даамдуу, туздуу жана ашказанды өлтүрүүчү дагы эң сонун. Кийинки клетчатка жөнүндө айта кетели дедик. Клетчатка албетте пайдалуу, дени сак адамга күнүнө 30 грамм клетчатка колдонуу сунушталат. Кээ бир адамдарда клетчаткага каршы көрсөткүчтөр бар. Бул жел пайда болуусу же көп өлчөмдө клетчатка колдонсо ушундай болот. Мисалы, клетчатка көп фасолду колдонсо же капустаны. Клетчатканы ашыкча колдонсо, дагы бир жолу айта кетели, ашык колдонсо же кимде клетчаткага каршы көрсөткүчтөр болсо, иште жел туруп калууну чакырышы мүмкүн. Бул тамак сиңирүүгө абдан тоскоол болот. Жана бул жакта кимде ким тез-тезден иште жел туруп кала берсе, клетчаткасы көп азыктарды башка азыктарга алмаштырып көрүңүз. Жана ошол эле клетчаткасы көп брокколи, капустаны даярдап жатканда термическая обработкадан өткөрүп жана горохту жана башка ошол сыяктуу азыктарды даярдап жатканда сууга 7-10 саат чылап коюңуз. Бул учурда жел пайда болуу болбойт. Ошентип зыян азыктардын негизгилерин карадык. Кээ бирөө азыр айтат: "Туу ята, деги эле пайдалуу азык жокко, суу ичип эле жашай берели" деп.
Бул жакта дагы бардык нерсени чеги менен колдонгула демекчибиз. Жана тамак жеп жатканда дагы ашказанды толтура эмес, жарымын эле толтургула. Баарын чеги менен. Эми пайдалуу азыктарга өтөбүз. Биринчи эле ашказан рахматын айткан азык бул сорпо же шорпо. Орусча суп, суюк тамак. Камыр кошулбаган. Отравление болгон учурда көбүнчөңүздөр байкасаңыздар керек, дарыгерлер суюк тамакка басым жасоону сунуштайт. Картошкадан жасалган же тооктун сорпосу жана башка. Жана бир нече күн оор тамактарды жесеңиз, ашказанды эс алдыруу, калыбына келтирүүдө ушундай сорполорго, суюк тамактарга өтсөңүз болот. Бул учурда ашказан эс ала түшөт. Албетте суюк тамактардын калориясы аз жана жеңил тамактарга кирет. Кийинки пункттарда күч-кубат бере турган, жегенде тогуна турган ашказанга пайдалуу азыктарды карайбыз. Банан. Банан бул өзгөчө пайдалуу азыктардын бири. Адистер бардык таттууларды, пирожный, торт жана башка ушул сыяктууларды бананга алмаштырууну сунуштайт. Банан ашказандын былжырлуу катмарын бекем абалда сактап турууга дагы катышат. Ал эми бул ашказандын өмүрдүн аягына чейин жакшы иштөөсүн камсыздайт. Тамак сиңирүүгө абдан жакшы катышат. Отравление болгон учурда дагы сунушталат. Ошондуктан бананды байма-бай жеп туруңуздар, айрыкча жаш балдарга сунушталат. Алардын ашказаны чың болгонго дагы көмөк көргөзөт. Кийинки ашказаныбызга пайдалуу азыктардын бири бул бал. Балдын таасири жөнүндө көп жакшы нерселер айтылып келет. Бул чындыгында дарылык касиети бар өзгөчө азык. Язва ооруларында жана гастритте жардам абдан чоң. Жана мындай ыкма бар. Ашказан согуңуз көп болсо, көп бөлүнүп чыкса, тамактанууга 2 саат калганда 2-3 кашык бал жеп коюңуз. Ал эми тамак алдында 1 чай кашык бал жеп койсоңуз, ашказан согунун тескерисинче бөлүнүүсүн чоңойтот. Бул тамак сиңирүүнү жакшыртат. Чындыгында бал универсалдуу азык, бирок бул видеодо ашказан менен эле чектелебиз. Буюрса бал жөнүндө чоң видео болот. Кийинки ашказанга пайдалуу азык бул овсянка. Мен жеке жакшы көргөн азык. Кыргызчасы сулуу. Геркулес деп да коет, эмнеге Геркулес деп коет билбейм, ким билсе жазып коюңуздар. Эгер ашказаныңыз ооруса, овсянка эң пайдалуу азыктардын башында турат. Ашказанда эрозиянын пайда болуусун жоготот. Андан сырткары муну ич ооруса же жел туруп калса сунуштайт. Язва ооруларын жана гастритти профилактика кылат. Овсянка жеке эле ашказанга эмес, бүткүл тамак сиңирүү системасына дагы пайдасы чоң. Муну менен кошо ичегилерге дагы. Кийинки пайдалуу азык бул буурчак өсүмдүктөрү, орусча бобовый. Кээ бир адамдар буурчак азыктарын жесең ичте жел пайда болот деп айтып келет, бирок бул толук андай эмес. Аларды даярдоону билиш керек. Буурчак өсүмдүктөрү тескерисинче ашказанга пайда. Зарынаны жоготот жана ашказанга зыян кислоталарды кетирет. Мындан сырткары ичегилерге пайда өзгөчө клетчаткага ээ. Бул ичеги онкология ооруларын алдын алат. Эгер буурчактуу өсүмдүктөрдү колдонсоңуз, жел пайда болуп калса өтө көп жебеңиз жана даярдоо учурунда жакшылап сууга чылаңыз жана кайнатыңыз. Башкача айтканда жумшак болуш керек. Бул учурда эч кандай кыйынчылыктарга кабылбайсыз. Кийинки пайдалуу азык бул зыгырдын семечкалары, уруктары же данектери. Зыгырдын орусчасы лён, кимде ким издеп калса. Зыгырдын семечкасы өтө пайдалуу. Муну баары байкай бербейт. Алар клеткаларды жаңыртат. Башкача айтканда, клеткаларды регенерация кылат. Язванын бүтүү процессин тездетет. Ашказан согунун кислоттуу болуусун азайтат. Ал эми кислоттуу болуусу ашказандын өзү үчүн зыян. Жана зыгырдын майы дагы абдан пайдалуу. Бул жерден айта кетчү нерсе, зыгырдын семечкаларын бүкүл тамакка же кашага кошуп жесеңиз туура эмес. Анын кабыгы катуу келет жана кандай абалда кирсе ошо бойдон калат. Семечкаларды кофе же дагы бир майдалаган машинка менен майдалап тамакка кошуп жесеңиз ошондо организмге жакшы тарайт. Кийинки ашказаныбызга пайдалуу азык бул шпинат, кыргызча сымалак. Жакында эле изилдөөчүлөр шпинаттагы кислоттуу майлар гастрит жана тамак сиңирүү системада пайда болгон көптөгөн ооруларда алдын аларын айтып чыгышты.
жеке эле ашказанга эмес, ичегилерге да пайдалуу. Ичегилердин иштешин жакшыртат. Кийинки киви. Кивиде пектин көп өлчөмдө. Бул азык бүткүл тамак сиңирүү системада болгон сезгенүүлөргө жардам берет. Ошондуктан дарыгерлер ашказан язвасы, гастрит, 12 личеге ооруганда сунуштайт. Жеке бир гана нерсе обострение болгон учурда жегенге болбойт. Негизи эле обострение учурунда киви сыяктуу жемиштерди жегенге болбойт. Мындай учурда овсянка пайдалуу. Кийинки тамактануу эрежелери. Тамактануу эрежелери жөнүндө дагы айта кетели дедик. Бир жегенде 250 мл ашык жебегенге сунушталат. Табигый ашказан чоюлбай турган абалдагы оптималдуу ашказандын көлөмү 250 мл. Албетте 500 грамм, 700 грамм жесек деле болот. Ашказан чоюлган касиети бар, бирок бул туура эмес. Бул учурда чоюлуп, ичегилерди түртүп калат. Ичегилердин иштешине тоскоол болот жана ашказанды чойгон дагы туура эмес. Эгер кимдин ашказаны ооруса, тамакты 5-6га бөлүп ичүү болот. Ошондой кезде ашказанга анча чоң эмес порциялар кирип, жакшы сиңип, иштеши да жакшы болот. Кийинки суу ичип туруу. Таза суу. Эгер күнүнө 1,5-2 литрден суу ичип турсак, ашказан бизге рахмат айтат. Жана ден соолук каналын дайыма көрүп жүргөндөр билет, күндө эртең менен турганда бөлмө температурасындагыдай 1-2 стакан суу ичип тургула. Өтө муздак эмес. Бул ашказандагы уктап жатканда чогулган токсиндерди чыгарат. Жана тамактанууга жарым саат калганда 1 стакан суу ичип койсоңор да пайдалуу болот. Эми 10-чу жана аякы бул жылуу тамак. Ашказанга жылуу тамак киргизиш керек. Өтө ысыктын кереги жок жана өтө муздактын дагы. Анткени ашказандагы тамак 38 градус болгондо сиңирүү болот. Мындай муздак тамакты жылытып жесек, ашказаныбызга тамак сиңирүүгө эң сонун жардам бергенебиз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы ар дайым тамакты жылытып жечү. Достор, узун видеону узун деп айтайын десең 2 сааттап деле кино көрүп атабыз, ага караганда кыска эле. Видеону аягына чейин ким көрсө, аягына чейин көрдүм деп комментарий жазып коюңуз, балким ушундай баарын кенен айтып берген узун видео сизге жагаттыр. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Сиздер менен Ден соолук каналы болду. Кээде комментарийлерди да окуп коюп тургула, ал жака да кээде акылдуу адамдар акылдуу сөздөрүн жазып калтырышат. Кийинки видеобузда көрүшкөнчө Ден соолукта болуңуз.